Санат телеканалында Чын жүрөктөн аттуу жаңы долбоор башталып жатат. Активдүү жарандардын кызыктуу аңгемелери, дем берген сөздөр, ийгиликтүү тажрыйбалар, коомдогу процесстерге карата айтылган жеке ойлор жана байкоолор, сабак алууга татыктуу окуялар. Мунун баары Чын жүрөктөн долбоорунда. Эң алгачкылардан болуп көрөрмандарга жарандык активист, СДПК партиясынын жаштар канатынын лидери Ринат Самудинов кайрылмакчы. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Анда эмесе кулак сизде. Саламатсыздарбы? Мени ошо Кыргыз мамлекетинин өнүгүүсүнө кайда кайыр карабаган жаран катары мен көптөн бери ойлондургон бир маселе бар. Ошол боюнча айтып берейин дедим. Бул Кыргызстанда баарыбыз эле боло берет деген принцип менен жашайбыз да. Мисалы, боло берет деп, бүгүн биз машинени жолдо айдап баратып эрежени бузабыз. Боло берет деп, биз балдарга тарбия беребиз. Же боло берет деп, окууну бүтөбүз. Боло берет деп бүтсөк болду деп. Боло берет деп, биз больницага көрүнбөй, оору өтүшүп кеткенден кийин анан көрүнөбүз. Кыргыз жараны дүйнө жүзүндө ийгиликтүү жаран болобуз десек, бир ийгиликке жетебиз, көп кырларды ашабыз десек, биз боло берет деген принциптен кайтыш керекпиз. Биз мыкты жасайбыз, мыкты бир ийгиликтерди ашырабыз. Дүйнө жүзүнө, дүйнөлүк деңгээлде биз бир үлгү болобуз деген бир багытта иштеш керек да. Мисалы, мыкты программист болгонго умтулуш керек. Же болбосо мыкты жана режиссер болгонго умтулуш керек, дүйнө жүзүлүк деңгээлде. Же болбосо мыкты баланы тарбиялаганга умтулуш керек. Машина айдаганда боло берет эмес, эрежени бузбаш керекпиз. Ошондо биз баарыбыз, ар бир жаран өзүнүн ишин, өзүнүн кылган ишин мыкты, эң мындай айтканда башка улуттарга, башка элдерге үлгү боло турган бир деңгээлде жасаса, ошондо Кыргыз мамлекет өнүгүүгө жетебиз да. Ошондо мен жаштарга көбүнчө айтып келет элем, ар бирибиздер жакшы окуп, жакшы бала тарбиялап, жакшы үй салып, жакшы машина айдап, максат коюп иштейли. Мисалы, финансист болсо, значит, бул деген дүйнөлүк деңгээлге жете турган финансист болуш керек. Менин бир дос балам, жакын дос балам. Эми башка бир улуттардын кол алдында иштейт, бизнесмендердин. Анан ошол атын атабай эле коеюн, себеп дегенде ар кандай баягы ойлор туура эмес ойлор кетпеш үчүн. Анан ошол өзүнүн улутундагы биякта иштеген, көптөн бери иштеп калган жердешин чакырып, муну эмне мынтип жасап койдуңар? Бул эмнеге мындай болуп калган деп айтып, анан айтыптыр. Сен биякта жүрүп кыргыз болуп бараткансың го. Кыргыздарда боло берет кылбай кичине баягы как положено, баягы стандарт менен жасабайсыңарбы депчи. Эмне деген деп ошондой бир дос балам угуп калып, баягы намыстанган экен да. Анан ошол мисал катары көптөн бери ойлонуп жүргөн катары кыргыздар кайдыгер болбош керекпиз. Боло берет деген принципти такыр ташташ керекпиз. Бул адамды ийгиликке алып барбаш үчүн жеткирбей турган эң биздин кыргыздардын ушул начар принципи ушул болуп атат да. Адам баласы жаныбарлардан айырмаланып, биз бул жашоодо максат коюп иштейбиз да. Анан ошол максат коюуда өзүңдүн күндө кылган кадамдарың өзүң максатыңа жараша болуш керек да. Анан көп учурда мисалы кээ бирөө ар кандай бир хоббилер тандап алышат. Мисалы эптеп убакытты өткөрүшөт да. Убакыт деген бат эле өтөт. Батым өтөт. Мисалы мен азыр 31ге чыктым. Эмне болуп 31ге чыкканымды билбейм да. Бат өттү убакытчы. Ар жакта алсаң 20 жылдан кийин мен 50ге чыгат экенмин. Ал деле бат эле убакыт да. Ошондуктан убакытты туура үнөмдөп колдонгонду үйрөнүш керекпиз алдагы. Болор болбос бир хоббилерди, болор болбос нерселер менен, мисалы эртең кечке телесериал көрүп үйдө жатып албаш керек. Же болбосо эртең кечке жана компьютерде отуруп, оюндарды ойноп, бир туура эмес бир азырыктарга азгарылбаш керек. Ар бир адам убактысын туура үнөмдөсө, биз ошондо дагы бир көп ийгиликтерди багындырабыз да. Ушуга эле улай мен айтып кетет элем, мисалы Кыргызстандын ичинде биз ар бир адам мындай айтканда өзүбүздүн кылган ишибизди мыкты жазсак, биз деген тиги Америкага барып, Гарвардда окуп,
үлгү алып ошакка барып үлгү албай ушул жердин мыкты окуу жайларында окумакпыз. Биз ошакка чыгып жумуш иштеп акча таап келебиз, же болбосо башка бир Кытайга барып, же бир тиги еврейлерден үлгү албай, же япондордон үлгү албай, биз Кыргыз мамлекетине мыкты окуу жай, мыкты ишканаларды, мыкты дүйнө жүзүнө үлгү боло турган ишканаларды, бизнестерди, уюмдарды түзүп, дүйнө жүзүнө үлгү эл болот элек да. Мен ойлойм, ушундай туура саясатты тандасак, туура багыт алсак, биз Кыргыз мамлекетине бир мындай башкаларды үлгү туткан эмес, өзүбүздү башкаларга үлгү көрсөткөн эл, мындай айтканда, элди бир калыптандыра алабыз депчи. Анан мисалы мен акыркы учурда бул жарым жылдан бери, 5 ай болду. 5 айдан бери мен өзүм буга чейин менде боло берет деген ой менен менде толуп кеткем. 93 килограммга жеткем. Ошондо бут кийим кийиш кыйын боло баштады. 3-чү этаждан өйдөрөөк кабатка бир үйгө чыгыш кири кыйын боло баштады. Анан жеке эле баягы адамдын салмагы чоң болгондо мен өзүңдү аябай ыңгайсыз эткесин да. Анан ошондо чечим кабыл алдым. Чечим калып, боло берет эмес, мындан ары машыгам, бассейнге барам, тамакты туура жейм деп ошо менен 5 айдан бери 93 килограммдан азыр 79 килограммга түштүм. 14 килограмм салмак тыргыттым. Салмак ыргытканда мен көбүнчө майларды ыргытканга иштедим. Майларды ыргытып, көбүнчө кичине булчуңдарды ордуна калтырганга. Булчуңдарым деле кетет дегеле, бирок ошо менен мен 5 айдын ичинде боло берет эмес, андай болбойт, момундай болуш керек деген бир максатты коюп иштесең, ийгиликке жетеримди өзүм тастыктадым да. Анан айтып кетет элем, ар бир кыргыз жараны бул жашоодо башка улуттарга үлгү болуш керекпиз. Үлгү болуш үчүн боло беретти ташташ керекпиз. Мындай болуш керек деп ошого күндө пландарды коюп иштеш керекпиз. Бул убакытта мынча убакытта буга жетем, мынчалык убакыт жетем, конкреттүү максаттарды коюп иштеш керек. Ошондуктан мен айтып келем, жаңы бир үлгүлөрдү түзсөк, жаңы бир баалуулуктарды калыптандырсак эл арасында. Биз деген эң негизги философия баягы боло берет эмес, болот, момундай болуш керек деген бир максат койсок, ошого карата убакытты үнөмдөсөк, ошого карата туура өзүбүздүн ар бир кылган иштерибизди мындай приоритетин койсок, анан ошондо биз ар бир кыргыз жараны дүйнө жүзүндө чоң элге жетишебиз деп ишенем да. Ошондуктан биз өзүбүздүн илгерки баягы ата бабаларыбыз дагы уят кылбай, мындай айткандачы, алар дагы тиги жактан да бизди карап турса, биз менен сыймыктангыдай кылып жашаш керекпиз. Чоң рахмет.